Кутмандуу күнүңөр менен менин кичинекейлерим. Жакшы эс алып турдуңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Ой азаматтар, келгиле балдар, анда бүгүн биз жомок дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Силерге кызык болуп жатабы? Анда кунт коюп угабыз. Арстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийининен алыс чыкчу эмес экен. Бир күнү коркуп ийинди жата берип, кантип күн көрөм? Атасынан көрө бир баатыр болуп көрөйүнчү деп ойлонот дагы. Ошол замат ийининен чыгат. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арыстанды көрө коет дагы, коркконунан бир орунда катып калат. Арыстан коёндун жанына келип: "Бакыран көзүм, колго түштүң. Эми сени бир жейинчи курсагым тайго чакты" деп тиштерин кычыратып, эки чайнап, бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арыстанга: "Кадырлуу арыстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар" деди. "Анда тезирээк айтып кал." "Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арыстан бар экен. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого барып бир беттешип көрчү. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем? Анан деле жей бересиң шашпай. Сырттаным" деп жалбарый карайт. Өзүнөн күчтүү жанды уккан арыстан чыдап тура албай ачууланып: "Кана, көрсөтчү ошол арыстаныңды менден күчтүү. Ал кайсы жерде экен? Ээрчитип бар" деп коёнго буйрук берди. Коён арыстанды терең казылган кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта, өзүң карап көрсөң" деди. Арыстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: "Мен ушу саксайган арыстандан кантип эле кем калайын? Кана кармашып көрөлү" деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Кудукка шалп этип түшүп, терең казылган кудуктун ичине тумчуга өлөт. Ошентип коён амал менен арыстанды өлтүрүп, анык макоо тура деп секирип жолуна түшкөн экен. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.